Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Мен Шүкүрбек Бешеналиев атындагы орто мектебинин тарых мугалими Шулулдоев Алтынбек Карбекович. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз 5-класс сфрагистика деген теманы өтөбүз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты сфрагистика эмнени үйрөтөөрүн түшүнөт, экинчи дүйнө элдеринин колдонгон мөөрлөрүн, өзгөчөлүгүн таанып билет, үчүнчү кыргыз уруу башчылары колдонгон мөөрлөрдү салыштырат жана тарыхый жыйынтык чыгарат. Сабактан колдонулуучу терминдер: сфрагистика, мөөр. Эң маанилүү кагаздарды, документтерди көөрүндүрүү үчүн эмне керек деп ойлойсуңар? Мөөр. Байыркы мезгилде эле адамдар дал ушундай максатта мөөрлөрдү ойлоп табышкан. Алар эмнеден жасалган? Чоподон, таштан, сөөктөн, жыгачтан, металлдан жана темирден жасалган. Мөөрлөр алгачкы жолу кайсы жерлерде колдонулган? Байыркы чыгышта, Египетте жана Шумер элдеринде колдонулган. Сфрагистика деген эмне? Мөөрлөр, штамптар жана алардын оттискалары жөнүндө изилдөөчү тарых илиминин бир тармагы. Сфрагистика грек тилинен которгондо мөөр дегенди билдирет. Сфрагистика илим катары качан негизделген? Сфрагистика илими 17-кылымда негизделген. Сфрагистика кайсы илимдер менен байланышта? Геральдика, нумизматика, эпиграфика илимдери менен тыгыз байланышта. Бул илимдер дайыма тарыхка көмөкчү илимдер катары тарыхтын өсүп өнүгүшүнө жол көрсөтүп жана ошондой эле тарыхты изилдөөдө өтө чоң жардамга келет. Геральдика илими бул